Саламатсыңар балдар. Бүгүн маани берүүчү сөз түркүмдөрдүн экинчиси сынаточ жана анын даражалары жөнүндө сөз кылабыз. Сынаточ деген эмне? Заттын сын сыпатын, өңү түсүн, белгисин, көлөмүн, даамын көрсөтүп кандай, кайсы деген суроолорго жооп берген сөз түркүмдөрүн сынаточ дейбиз. Мисалы, чоң, кызыл, тегерек, таттуу десек, булар сынаточ сөздөр болот. Бул жерде сүйлөмдү окуп, анан сүйлөмдөн дагы сынаточ сөздү таап көрөлү. Оозу жаман айылды булбайт, өтүгү жаман төрдү булбайт десек, бул жерде кандай жаман деген сөздөр сынаточ болот. Сынаточтун мүнөздүү белгилери. Сынаточ сөздөргө көптүк лар мүчөсү уланбайт. Сынаточ жөндөмө мүчөлөр менен жөндөлбөйт. Таандык мүчөлөр менен өзгөрбөйт. Анан сүйлөмдө аныктоочтун, бышыктоочтун, баяндоочтун милдетин аткарат. Синтаксистик милдетин азыр талдоо менен аныктап көрөбүз. Кызыл алма жедим. Кызыл алма эмне кылдым? Жедим. Сүйлөмдүн баяндоочу. Мен жедим, бирок мен көмүскөдө. Кызыл эмнени жедим? Алманы. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул жерде дагы мүчөсү көмүскөдө. Кандай алманы жедим? Кызыл бул сүйлөмдүн аныктоочу. Сынаточ сөз аныктоочтук милдет аткарды. Экинчи сүйлөм айлана жымжырт. Айлана кандай? Жымжырт. Сүйлөмдүн баяндоочу. Сынаточ сөз баяндоочтук милдетти аткарып атат. Эмне жымжырт? Айлана сүйлөмдүн ээси. Анара салкын учурашты. Анара салкын эмне кылды? Учурашты. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким салкын учурашты? Анара сүйлөмдүн ээси. Анара кандай учурашты? Салкын бул бышыктоочу болот. Себеби бул баяндоочу менен байланышып атат. Ал эми биринчи сүйлөмдө кызыл деген кандай деген суроого жооп берген. Бул аточ сөз менен байланышкандыктан аныктооч болгон. Сынаточтор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Жөнөкөй сынаточ жана татаал сынаточ. Жөнөкөй сынаточтор бир сөздөн, татаал сынаточтор эки же андан ашык сөздөн жасалат. Эми жөнөкөй сынаточтор экиге бөлүнөт. Тубаса жана туунду болуп. Тубаса сынаточтор уңгу түрүндө болот. Мисалы, жакшы, жумшак, борпоң, салкын, мелүүн, тунук, суюк жана башка сөздөрдү айтсак болот. Ал эми туунду сынаточтор курамдуу мүчөлөр аркылуу же болбосо сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалат десек болот. Мисалы, даамдуу десек, даам эмне? Зататоч ага луу мүчөсүн улоо менен даамдуу кандай сынаточ сөз жасалат. Демек, сөз жасоочу мүчө аркылуу туунду сынаточтор жасалат. Жайкы, мамлекеттик, айылдык, атчан, тууганчыл, ишмер, боорукер дегендин баары сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалган туунду сынаточтор. Татаал сынаточтор кош жана кошмок сөздөрдөн турат. Кош жана кошмок сөздөрдү биз мурунку сабактарыбызда өткөнбүз. Кош сөздөр дефис коюу аркылуу жазылат. Жылуу, жумшак, ачык, айрым, кызыл, тазыл, эски, ускуу, жаман, жакшы жана башка сөздөрдү айтсак болот. Ал эми кошмок сөздөргө ак жуумал, кара тору, колу ачык, ырайы суук, ак жолтой, тил узун жана башка сөздөрдү айтсак болот. Кошмок сөздөргө дефис белгиси коюлбайт. Сынаточтор лексикалык мааниси боюнча экиге бөлүнөт. Катыштык жана сапаттык сын деп. Катыштык сынаточтор эмнелер? Заттын эмнеден жасалганын, эмнеге тиешеси бар экенин, заттын өзгөчөлүгүн көрсөтүп, башка сөз түркүмдөрүнөн жасалат. Катыштык сынаточ даражага өзгөрбөйт. Мисалы, даамдуу тамак десек, бул заттын өзгөчөлүгүн көрсөтүп атат, тамактын даамдуулугун. Катыштык сынаточтор башка сөз түркүмдөрүнөн жасалат деп айттык. Даам, азыр эле айтып өткөнбүз, эмне даам? Зататоч ага луу мүчөсү улоо менен сынаточ сөз жасалды. Бул заттын өзгөчөлүгүн көрсөттү. Айыл эмне? Зататоч айылдык кандай? Кандай жигит? Айылдык жигит. Мына муну катыштык сынаточтор дейбиз. Жаанчыл ай, мамлекеттик тил, улуттук университети, эл аралык академиясы жана башка сөздөр. Сапаттык сынаточтор заттын сын сыпатын, өңү түсүн, көлөмүн, даамын, формасын, белгисин көрсөтүп, нукура сынаточтордон турат. Мисалы, ичке, сулуу, ак, жашыл, тунук, ачуу, тегерек жана башка сөздөр бул
сапаттык сынаточтор болот. Сапаттык сынаточтун 4 даражасы бар. Жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража, басаңдатма даража. Жай даражада жайынча нормалдуу абалды көрсөтөт. Тын, шайыр, таза, жоош, сылык деген сөздөр жай даража болот. Ал эми салыштырма даражада ырак мүчөсү менен жасалат, буга караганда деген салыштыруу бөлүкчөсү дагы кошулат. Мисалы, тынчыраак, узунураак, мисал келтирип көрөлү, сүйлөмсөк бул бөлмөгө караганда тиги бөлмө чоңураак десек, салыштырууну билдирет. Күчөтмө даража. Жай сындын белгилерин күчөтүп, көбөйтүп, ашырып көрсөтөт. Мисалы, таптаттуу, өтө чоң, чын кыйгара, абдан семиз, аябай сулуу, бийик тоолор, сулуунун сулуусу десек, күчөтүп айтылган сынаточтор болот. Ал эми басаңдатма даража жай сындын белгилерин азайтып, кемитип көрсөтөт. Мисалы, кызгылт, кызгылтым, ачык кызыл, агыш, агылжым жана башка сөздөрдү айтсак болот. Эми ушул сынаточтор боюнча тесттик тапшырманы иштейли. Тубаса сынаточторду белгилегиле. Тубаса сынаточтор сөз жасоочу мүчө менен жасалат деп айтып өттүк. Кыйын, бул туунду сынаточ, балалуу, бала деген оңгу сөзгө бул мүчөсү уланган, бул тубаса сынаточ. Кичинекей, туунду сынаточ, өжөр туунду сынаточ. Демек, тубаса сынаточ Б вариантында экен. Экинчисин карайлы, салыштырма даражадагы сынаточ сөздү тапкыла. Агыш, өтө шамдагай, кененирээк, түнт. Салыштырма даражада ырак жана караганда деген сөз аркылуу жасалат деп айттык. Анда кененирээк деген Б варианты туура болот. Балдар, силер менен сынаточ боюнча кайталоо жүргүздүк. Эсиңерге салдык, билбеген маалыматтарды алдыңар. Сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.